Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, студенттер. Биз бул сабакта айтил деген жасалма интеллект боюнча карайбыз. Ал жасалма интеллект менен иштеш үчүн Google'дан айтил деп издесек болот. Бул жасалма интеллект кыргыз айтишниктери тарабынан иштелип чыккан жана бул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган. Же болбосо бул кыргыз контенттер үчүн мыкты жасалма интеллект десек болот. Негизинен бул жасалма интеллект 6 кызматты аткарат. Булардын ар бирине токтолуп биз көрсөтүп берейин. Эң алгач эле бул каалаган текстти үнгө айландырат. Буну көрөлү мына жерден. Бул жерде сиз өзүңүздүн каалаган текстиңизди коесуз. Кыргыз тилиндеги 2000 символго чейинки текстти коесуз. Ошол текстиңизди үнгө айландырып берет. Анан ылдый карасаңыз, мына үндү тандаңыз деген бөлүк турат. Бул жерде 3 баскыч турат. Биринчиси эркек адамдын үнү, экинчиси аял кишинин үнү, үчүнчү баскычтагы аял кишинин үнү. Эгерде сиз ушул текстти кайсы голосту алгыңыз келет, мисалы үчүн эркек кишинин голосу менен алгыңыз келген болсо, анда бул жерден эркек деген баскычты басабыз дагы, ылдыйында мына үндү угуу деген баскыч турат. Ушуну басабыз. Урматтуу мугалимдер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушундай болуп, сиз жазган текстти ушул эркек адамдын голосу менен үнүн угасыздар. Ал эми экинчисинде болсо, бул аял кишиник менен угам десеңиздер, тандайсыздар. Бул жерде аял дегенден эко тандалып турат. Эконун айырмачылыгы, биринчисин тандасаңыздар, бул бат сүйлөйт, бир аз тезирээк сүйлөйт. Экинчиси биринчиден караганда бир аз жайыраак сүйлөйт. Мен азыр экинчисин тандап көрөлү. Буну тандагандан кийин кайра дагы бирине үндү угуу деген баскычты дагы бир жолу басам. Урматтуу мугалимдер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эгерде бир аз дагы башка аялдын үнү менен уккуңуз келген болсо, анда бул баскычты басасыз дагы, кайрадан дагы бир жолу үндү деген баскычты багасыз. Урматтуу мугалимдер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге кайсынысы ыңгайлуу болгон болсо, ошол голосту тандайсыз. Бүткөндөн кийин буну жүктөө деген баскычты басып, өзүңүздүн компьютериңизге жүктөп аласыз. Бул сиздин компьютериңизде загрузка деген папкага түшөт. Эми экинчи кызматын көрөлү. Экинчиси бул ушул аудио китептерди текстке айландырат. Ал үчүн ушул кирип көрөлү, кандай иштегенин көрсөтөйүн. Буну атсаңыздар, сиздер бул жерден сразу аудио файл таштасаңыздар болот. Же микрофонду алып, бул жерден сиздер голосуңуздарды жазсаңыздар дагы, сүйлөсөңүздөр, ошо сиздер сүйлөгөн сөздү кандай түшүнсө, ушул жасалма акыл ошого ылайыктап тексттерди жазып берет. Биз азыр эле жаздырткан үнүбүздү салып көрөлү бул жерге. Загрузка папкадан биз азыр эле мына папканы жасаттык, ушул голосту. Ушуну салам. Эми буну текстке айландырайын. Бул аудио файлдын ичиндеги сөздөрдү текст түрүндө айландырып берди. Буну бул жерден басып көчүрүп алып Wordко алып келсеңиздер болот. Эгерде көчүрүп алсаңыз болот. Көчүрүп алганыңызда бул сизге блокнот же болбосо TXT форматындагы файл болуп түшөт. Экинчиси бул жерде мына микрофонду жандырып, мына үндү басуу деген кнопканы басып туруп сүйлөсөңүздөр дагы жазат. Бул жерден уруксат сурап атат. Разрешите беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Сиздерди баарыңыздарды мугалимдер күнү менен куттуктайм. Токтотуу деген кнопканы бастым. Мына биздин сүйлөгөн сөзүңүздү текст катары кабыл алып берди. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Сиздерди баарыңыздарды
Muгалимдер күнү менен куттуктайм. Бул жерде аудио файлдардын эгерде сиз өзүңүз жазам десеңиз, бул тынч жерде анан андай тунук таза сүйлөнгөн болсо, бул катасыз ретексттерди жазып берет.